Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы Python программалоо тилинде камтылган шарттамалар жана ошондой эле циклдар. Сабактын максаты балдар биринчи бул көптүк тармактануу жөнүндө маалымат аласыңар жана ошондой эле көптүк тармактануу кандайча уюштурулаарын үйрөнөсүңөр. Экинчи камтылган циклдарды үйрөнүп программаны түзүүдө аны колдонгонду биле аласыңар жана ошондой эле үчүнчү break жана continue операторлору менен таанышып, аны практикада колдонууну үйрөнө аласыңар. Анда балдар, демек бүгүнкү сабагыбыздын планы биринчи бул көптүк тармактанууга токтолобуз, экинчи камтылган циклдарды карайбыз, үчүнчү break жана continue операторлору, төртүнчү сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Анда балдар, демек биринчи көптүк тармактанууга келели. Эми көптүк тармактанууга киришүүдөн мурда балдар биздин мурдагы өтүлгөн темаларды эсиңерге салам. Демек биз мурдагы сабакта циклдык алгоритмдер деген тема өткөнбүз, жана ошондой эле ал циклдык алгоритмдерде демек for жана while циклдын жардамы аркылуу түзүлөөрүн да билебиз. Эми for жана while циклы бул бири-биринен демек колдонуусунда айырмаланат. For циклы болсо бул ошол кандайдыр бир команданы канча жолу кайталоо керек экендиги белгилүү болгон учурда пайдаланылса, ал эми while циклы болсо бул демек канча жолу ошол тескерисинче ошол команданы канча жолу кайталоо керек экендиги белгисиз болгон учурда пайдаланылат. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбыз дагы ошол мурдагы сабактардын эле уландысы. Демек бүгүн дагы биз циклдык жана ошондой эле шарттуу операторлордун жардамы аркылуу бул көптүк тармактанууну жана ошондой эле камтылган циклдарды түзүүнү үйрөнө аласыңар. Эми демек биринчи алгач көптүк тармактанууга токтололу балдар. Демек биз силер менен шарттуу операторлор деген теманы өткөндө if жана else операторлору кандай иштей тургандыгын окуп үйрөнгөнбүз. Программада ал аткаруучунун эки вариантын көрсөтөт балдар. Демек кандайдыр бир шарт берилет жана ошол шарт аткарылган жана аткарылбаган учурда деп эки вариант сунат бизге. Бирок программанын алгоритми балдар экиден көп жолду тандоону да сунушташы мүмкүн. Мисалы 3 жол болсо, 4 жол болсо, андан да көптөн. Демек бул учурда бир нече шарттуу операторлорду же көптүк тармактанууну колдонуп ишке ашырса болот балдар. Бул учурда if жана else сөздөрүнөн кийин жаңы шарттуу операторлор жазылат. Мисалда карап көрөлү балдар. Демек эгерде дейт number деген бир өзгөрмө, кандайдыр бир сан 0дон чоң болгон учурда демек print анда эмне деген жыйынтык чыгарсын? 0дон чоң деген. Else андай болбогон учурда if деп дагы бир жолу шарт кетет. Демек бул жерде number бул 0го барабар болгон учурда анда print сан 0го барабар десин. Ал эми эки шарт жогоруда берилген, эки шарт тең аткарылбаган учурда демек print сандан 0дон кичине деген жыйынтыкты көрсөтсүн балдар. Түшүнүктүү болдубу? Эми карагыла, демек бул else блогунун ичинде жайгашкан бул шарттуу оператору бул камтылган шарттуу оператор болуп саналат балдар. Жана ошондой эле мындай конструкцияны биз бир деңгээлдеги камтылуунун көптүк тармактануусу же каскаддык тармактануу деп атайбыз балдар. Түшүнүктүү болдубу? Эми эгер балдар бул else if деген бул биз мурдагы сабактарда да караганбыз. Бул эки операторду биргеликте elif деп берүү да мүмкүн. Бул эки оператордун кыскартылып айтылышы. Карагыла, туюнтмалар тең күчтүү жазылыштар. Демек момундай else if number бул 0го барабар деп берсек да болот. Шарты жана ошондой эле бул elif деп да берсек болот. Бул экөө бири-бирине тең күчтүү. Түшүнүктүүбү? Эми маселеге келели. Берилген x жана y координаталары боюнча координаттык тегиздиктин чейректерин аныктоо керек балдар. Демек мында x жана y өзгөрмөлөрүндө клавиатурадан киргизилген бүтүн сандык маанилер сакталат. Демек бул эки өзгөрмөнүн дагы маалыматтык тиби бул integer экен, же болбосо бүтүн сан. Демек анда демек бул x-ка карабыз integer маалыматтык тибин жана ошондой эле input киргизүү оператору, y-га дагы демек integer input жана ошондой эле бул жерде канча шарт берилип атат? If деп бул жерде татаал шарт берилип атат, and local оператору менен бул and деген local көбөйтүү оператору. Демек x 0дон чоң жана y дагы 0дон чоң болгон учурда анда биринчи чейрек биз координаттык тегиздикте чейректерди аныктоону билесиңер, математикадан. Эми карагыла. Elif else if'тен биргелешип берилди. Бул жерде демек x 0дон чоң, ал эми y 0дон кичине болгон учурда анда төртүнчү чейрек. Elif дагы бир шарт. Демек y 0дон чоң болсо, демек ал учурда x 0дон кичине болот. Print анда экинчи чейрек. Ал эми else бул өйдөдөгү 3 шарт тең аткарылбаган учурда демек print анда 3-чү чейрек дегенде жыйынтыкты чыгарышы керек. Түшүнүктүү болду? Эми карагыла, ошону биз мисалы программада карап көрөлү. Демек алгач idle'ды ишке киргизебиз балдар. Демек бул жерде жаңы файл түзүп алышыбыз керек.
эми демек ошол программаны жазып чыгалы балдар. Эми мисалы бул жерде демек x кайгырат экенбиз, integer маалыматтык типин жана input оператору. Муну эле көчүрөбүз балдар бул жакка дагы. Бул жерде y өзгөртөбүз. Эми демек эгерде if x чоң 0дон болсо жана and y дагы 0дон чоң болсо, анда print кайша ичинде демек не деген жыйынтык чыксын? Биринчи чейрек. Биринчи чейрек деген жыйынтык чыксын. Демек экинчи шарт кетти. Elif x чоң 0дон жана y кичине 0дон болгон учурда балдар, шарттан кийин сөзсүз түрдө кош чекит коюшубуз керек балдар. Демек print бул жерде демек канчанчы чейрек болот? 4-чейрек болот. 4-чейрек деген жыйынтык чыгарсын. Elif 3-чү шарт демек мында y чоң болсо 0дон, демек мында x 0дон кичине болот. Мында print анда экинчи чейрек. Андай болбогон 3 шарт тең аткарылбаган учурда else демек анда print 3-чү чейрек. 3-чү чейрек. Эми демек F5-ти басып жыйынтыгын көрөлү балдар. Эми бул алгач сактап алышыбыз керек балдар. Демек 17 деп сактап коелу. Эми демек биз бул жерде input бердик, маани киргизишибиз керек. Маанисин киргизели балдар. Муну жанаша коелу. Маани киргизели. X-ка биринчи маани киргизебиз. 5 деген x маани киргиздик, enterди басуу аркылуу y-га маани киргиздик. Демек бул биринчи чейрек. Себеби балдар экөө тең 0дон чоң болгон учурда демек анда биринчи чейрек деген жыйынтык чыксын дегенбиз. Эми карагыла. Эми демек карагыла. Эми дагы жыйынтык. Мисалы x-ка канча дейли? -5 дейли. Y-га мисалы оң санды берели. Бул экинчи чейрек. Себеби бул жерде y 0дон чоң болгон учурда бул экинчи чейрек деген бул 3-чү шарт аткарылып атат. Түшүнүңөрбү? Эми мисалы 4-чү шарт аткарылышы үчүн, мисалы F5-ти бассак 4-чү шарт аткарылышы үчүн, мисалы -8 -9. Бул 3-чү чейрек. 4-чү шарт аткарылып атат. Экөө тең бул минус сан же болбосо 0дон кичине маани алганда бул 3-чү чейрек экендиги чыгып атат. Түшүнүктүү болду? Демек балдар мында карасаңар, демек бул elif molдан баштап, ошол else бул жерде else if да бул жерде, демек ошол блокто жайгашкан баардыгы бул камтылган шарттуу операторлор берилди. Бул жерде бул демек бул тармактануу, көптүк тармактануу болуп эсептелинет балдар. Түшүнүктүү болду? Эми демек камтылган циклдарга келели. Эми экинчи план. Эгерде цикл башка циклдын ичинде жайгашса, ал камтылган цикл деп аталат балдар. Башкача айтканда, циклдын ар бир кадамында ошондой эле циклдык алгоритмди туюндурган аракеттер аткарылат. Түшүндүңөрбү? Ал мындай иштешет. Биринчи жүрүштө сырткы цикл ички циклды чакырат. Ал өзүнүн акырына чейин аткарылгандан кийин башкаруу кайрадан сырткы циклдын толкусуна берилет балдар. Экинчи жүрүштө сырткы цикл кайрадан ички циклды чакырат жана ошентип бул процесс эң сырткы цикл аяктамайынча эмне болот? Кайталана берет балдар. Демек цикл ичинде цикл жайгашса, бул камтылган цикл болуп эсептелет экен. Жана эң биринчи, эң ичиндеги цикл аткарылат экен. Жана ошондой эле ар бир сырткы циклдарга өтүп, жана эң сырткы цикл аяктамайынча бул цикл эмне болот экен? Кайталана берет экен балдар. Маселе карайлы. Экранга көбөйтүүнүн таблицасын чыгаралы.
Мисалы көбөйтүүнүн таблицасында бул циклдык аткарылат. Ошо мисалы 1 эле 2 көбөйтүлөт, 3 көбөйтүлөт, 4 көбөйтүлөт деген сыяктуу. Ал үчүн сырткы циклда 1ден 9га чейинки сандарды терип чыгуу керек. Көрдүңөрбү? Бул жерде терип чыгуу керек. Ал сандардын ар бирине ички циклда 1ден 9га чейинки сандарды терип чыгуу керек. Бул демек бир көк цифрага 9га чейинки цифралардын бир катары туура келет балдар, ар бир бирге көбөйтүлөт да. Жана 1 жана 2 көк цифралар сырткы циклда, ал эми кара цифралар ички циклда жайгашкан. Көрдүңөрбү? Демек бул сырткы цикл, бул ички цикл болуп эсептелет. Мындагы ички циклда биринчи катардагы сырткы жана ички циклдардын өзгөрмө эсептегичтерин көбөйтүш керек демек. Ушундай жол менен сырткы циклдын 1 аткаруусуна ички циклдын 9 аткаруусу туура келет. Демек сырткы циклда 1ге ичиндеги ар бир мол ички циклдагы ар бири эмне болуш керек? Көбөйтүлүш керек да, ошон үчүн 9 аткаруусу туура келет. Жана көбөйтүүнүн таблицасынын бир сабы түзүлөт. Ар бир саптан кийин жаңысына өтүү керек балдар. Бул ички циклда аткарылып бүткөндөн кийин сырткы циклда эмне болот? Жүргүзүлөт. Андан тышкары таблицаны тургузуу үчүн форматталган киргизүүнү колдонуу керек балдар. Муну эсиңерден чыгарбагыла. Башкача айтканда, мамчалардын туурасын момундай белги менен берүү керек. Антпесе балдар сандар эмне болот? Мындай жылышып кетип, бири-бириге дал келбей калат. Анткени ар бир саптагы цифралардын саны ар башка. Эми биздин код момундай болуп көрүнөт. Эми ушул кодду мисалы жазалы балдар. Карагыла. Демек бул жерде for оператору колдонуптур. Себеби канча жолу кайталануу керек экенди белгилүү да. 9 жолу кайталаныш керек. Демек мында for колдонулат. For I in range. Range деген бул эмне эле? Кандайдыр бир диапазон берилет. Бул жерде. Мисалы бул жерде диапазон берилип атат 1ден 10га чейин. Демек бул диапазондогу балдар 1ден 10га чейинки маанилерди алат. Ал эми 10 өзү диапазонго кирбейт балдар. Демек 1ден 9га чейинки сандарды көбөйтүш керек го. Демек бул 10 өзү кирбейт балдар. Демек for дагы бири, себеби бул туурасына жок эмнеле сапчаны мамчага көбөйтүш керек да. Демек J да киргизилиш керек мында. J in range. J дагы ошол эле диапазонду алат балдар. Себеби бул дагы 1ден 9га чейинки сандар көбөйтүлүш керек. 1 10. Эми демек анда жыйынтык print. Демек I көбөйтүү J. Жана ошондой эле биз жогоруда айттык, бул жылышып кетпөө үчүн могул жерде форматталган киргизүүнү колдонушубуз керек. Ал үчүн демек бул бир кавычканын ичиге мындай белгини беришибиз керек балдар. Беришибиз керек. Демек мындан кийин print демек. Print. Эми карагыла, демек бул print эмне үчүн бир тап астыга ачылды? Себеби балдар бул фонун экинчи могул ичинде камтылган могул фонун принти могул бир тап менен ичке кирип жазылат. Ал эми бул print могул баштапкы фон берилген шарттын бул print ошонун жыйынтыгы. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн бул бир тап ичке кирип момундай болуп жазылат. Демек F5-ти басабыз балдар. Көрүңөрбү, жыйынтык кандай болуп чыкты? Демек мында көбөйтүүнүн таблицасы түзүлүп калды. 1ден 9га чейин жана ошондой эле 1ден 9га чейин булар болуп, ар бири көбөйтүлүп, ошол цикл кайталанып, мисалы 3 барып 2ге көбөйтүлөт, 3 барып 3кө, 4кө, 5ке, 6га болуп, ошол цикл кайталанып, бул ушундай бир жыйынтыкты берди бизге. Түшүнүктүү болду? Эми үчүнчү маселеде балдар, бул жерде үчүнчү маселени өзүңөр ошол практика жүзүндө аткарып көргүлө балдар. Карагыла, бул жерде эмне дейт? Экранда эки түрдөгү символдордун жардамы менен тик бурчтук тарталы. Тик бурчтуктун четтери, демек четтери 0 символу менен, ал эми анын ичи 1 символдору менен тартылсын балдар. Демек, бул жерде эсиңе тут дейт, жогоруда да айттык балдар, цикл n жолу кайталаныш үчүн балдар, диапазондун акыркы саны n+1 болуш керек. Мисалы биз 9 жолу кайталаныш үчүн 10ду бердик го, акыркы цифрасын 1ден 10га чейин деп. Ошол эле бул жерде эсиңерде чыгарбашыңар керек. Эми тик бурчтуктун узундугу 20 символго, ал эми туурасы 7 символго барабар болсун. Эми карагыла, 0 жана 1лердин удалаштыгы менен тик бурчтук формасындагы бир форманы алалы деп атат да балдар. Эми демек четтери эмне болсун дейт? 0 символу менен, ал эми ичтери 1 символ менен толукталсын дейт.
Жана бул демек узундугу 20 символдон турсун дейт. Демек 20 0 бирлерден турсун дейт. Сырты демек 0, ичи 1 болуп. Ал эми туурасы 7 символго барабар болсун же болбосо 7 0 бирлердин удалаштыгынан турсун дейт. Сырткы цикл саптарды терип жатып, биринчи жана акыркы цифраларга 0ду коюш керек балдар. Эгерде сап биринчи жана акыркысы болсо, эсептөө 0дон башталгандыктан 0-чу жана 6-чы саптар балдар. 0 башынан аягына чейин тизилип чыгат, калган бардык башка учурларда 1 цифрасын коебуз. Программаны жазсак балдар, демек for бул жерде 7 деп range'де 7 диапазонго 7 деп бердик. Эмне үчүн? Себеби 7 деп берген учурда демек бул 0дон 7ге чейинки аралыкты дегенди түшүндүрөт балдар. 0дон 7ге чейинки аралык дегенди кое тургула. 0дон 7ге чейинки аралыкты деген түшүндүрөт. Себеби биз бир эле маани берилгенде билебиз, 7 өзү диапазонго кирбейт. 0дон ушул санга чейинки дегенди түшүндүрөт. If эгерде I барабар болсо 0го, or бул логикалык кошуу оператору, I барабар болсо 6га, эгерде сап биринчи жана акыркы болсо дейт. For демек J in range 20 жолу болуш керек. Демек 20 жолу кайталанат. Демек мында бул 0дон 20га чейин 20 өзү кирбейт деген түшүндүрөт, диапазонго. Print демек бул 0, and деп бул жерде беребиз. 0ду чыгарабыз демек. Else print демек 0ду чыгарып, for бул жерде 1ден 19га чейинки, демек биринчи жана 19дон башкасына эмне берсин? 1 берсин. 1 жана 19дон башкасына. Себеби балдар бул жерде ичи бирлер менен толтурулсын деп атабыз го, сырты эмне? 0дор менен. Демек бир кандайдыр бир ошол 0 жана 1лердин удалаштыгынан тек бурчтук формасындагы фигура пайда болуш керек балдар. Демек анда жыйынтык print 0 деп туруп бул жерде 0 чыгарабыз, анда демек акыркы бул print аркылуу биз ошондой жыйынтыкты алабыз. Эми балдар, силер ушуну практика жүзүндө өзүңөр жазгыла балдар, ушул эле программаны көчүрүп жазасыңар. Демек жыйынтыгында силерге сырты 0дор менен, ал эми ичи бирлер менен толукталган бир тик бурчтук формасындагы сандардын удалаштыгы чыгыш керек. Түшүндүңөрбү? Анда эми 3-чү планга келели биз. Break жана continue операторлору балдар. Кээде бизге белгилүү бир шарттарда программаны балдар мажбурлап циклдан чыгаруу талап кылынат балдар. Биз циклда деген ошо берилген шарт аткарылмайынча эмне болот? Цикл кайталана берет, демек ошону мажбурлап циклдан чыгарууда талап кылынат кээде балдар. Мындай учурлар үчүн break оператору колдонулат балдар. Демек, программаны мажбурлап циклдан чыгаруу үчүн бул break оператору колдонулат. Эгерде цикл кайсы бир белгилүү өтүүнү өткөрүп жана кайра улантылышын кааласак балдар, кандайдыр бир өтүүнү өткөрүп, же болбосо кандайдыр бир командалар аткарылгандан кийин кайра улантылышын кааласак, демек мында continue операторун колдонобуз балдар. Түшүнүктүүбү? Карагыла, мисалы операторлорду мисалдарда салыштыралы. For демек I in демек бул жерде эмне кылып атат? Элементтердин удалаштыгы берилип атат, өтүр менен ажыратылып. If карагыла, if I барабар болгон 3кө барабар болгон учурда дейт. Break бул демек эмне кыл дейт? Циклды мажбурлап чыгаруу керек демек. Break print анда тизменин элементи бул жерде I деп берилиш керек. Демек анда тизменин элементи 1, тизменин элементи 2 деп берилет. Себеби 3тө барабар болгон учурда бул уже циклды эмне кыл дейт? Ишин аяктат деген бул жерде команда берилди. Эми ошол эле мисалы continue десек, анда бул жерде print бул жерде 3тү пропускать этип балдар, андан кийинкиси эмне кылат? Улантып кетет балдар. Мисалы программада көрөлү ошону. Мисалы for I in демек чарчы кашаанын ичиге жазылат, бул. Бир, 4, 5 дейли. Демек бул жерде кош чекит коебуз. If эгерде I барабар болсо 3кө, анда break. Бул жерде break, анда print, print тизме, биз тизме дегенди өткөнбүз да. Тизменин
элементи. Тизменин элементи деп туруп, демек бул жерде элементтердин ураттуулугу берилиш керек. Демек бул жерде элементтерди биз кайсы ай менен ай өзгөрүүсү менен бердик. Анда F5'ти басабыз балдар. Көрүнбү? Тизменин элементи 1, тизменин элементи 2 деп бул мажбурлап эмне кылды, ишин циклды аяктатты балдар. Бул брик оператору. Эми ушул жерге эле мисалы continue'ну беребиз, ушул жерге эле continue'ну жазып коебуз балдар. Бул жерде continue'ну жазып коебуз жана ошондой эле F5'ти басабыз. Мында жыйынтыгы тизменин элементи 1, 2 деп 3'тү демек пропускать этип 4, 5'ти кайра чыгарып берди. Көрүңөр, бул жерде кандайдыр бир белгилүү өтүүнү өткөрүп туруп, жана анын кайра улантылышын кааласак, демек continue операторун колдонобуз балдар. Түшүнүктүү болдубу? Демек бул брик оператору ушул программаны мажбурлап циклдан чыгаруу үчүн колдонулса, ал эми continue оператору бул кандайдыр бир белгилүү кадамдарды өткөрүп, андан кийин кайра улантыш үчүн continue операторун колдонот экенбиз. Түшүнүктүү болду, балдар? Демек бүгүн биз эмнелерди үйрөнүп алдык? Бул тармактанууну үйрөнүп алдык, Бул көптүк тармактануу кандайча жүргүзүлөрүн үйрөндүк. Демек көптүк тармактанууда бул бир канча шарттуу операторлор берилген учурда, демек бул elif, else if'тин ордуна elif'ти пайдалануу менен көптүк тармактанууну түзсөк болот экен. Жана ошондой эле бул жерде камтылган циклдар, демек бул цикл ичинде цикл жайгашкан учурда бул камтылган циклдар болуп эсептелет экен. Жана бул эң ички цикл биринчи аткарылат, жана ошондой эле андан сырткары циклдар улам сырткы циклдарга чыгып, эң сырткы цикл аткарылганмайынча бул эмне болот экен, кайталана берилет экен бул цикл. Андан сырткары балдар, демек брик жана continue оператору менен да тааныштык. Анда балдар бүгүнкү сабагыбыздын планы, тапшырмасы балдар кечиресиңер. Биринчи бул колдонуучунан санды киргизүү суралсын балдар. Демек input оператору менен эгер ал сан 10 болсо, анда экранга бир цифрасы чыгарылсын балдар. Демек if барабар болсо, чоң болсо 0дон, анда бул жерде бир цифра чыгарылсын, анда print деп туруп 1ди бересиңер. Эгерде сан терс болсо, анда -1 цифрасы. Эгер киргизилген сан 0 болсо, анда экранга 0 чыгарылсын балдар. Демек бул жерде 3 шарт берилет экен, elif аркылуу бересиңер балдар мында. Бул көптүк тармактанууга тиешелүү. Коддо көп тармактанган шарт операторду колдонгула дейт. Экинчи 1ден 15ке чейинки сандардын тизмесинен 3кө бөлүнгөн бардык сандарды алып салган циклдык программаны жазгыла. Демек мында continue операторун колдонууга балдар. 3кө бөлүнгөн бардык сандарды эмне кылып салгыла дейт? Алып салган циклдык программаны жазгыла дейт. Демек экинчи тапшырмадагы сандардын тизмесинен 7ден кичине болгон сандарды экранга чыгаргыла. Көрдүңөрбү? Мында демек брик операторун колдоносуңар балдар. 4-5 кг, 10 кг жана 15 кг алма бата турган ящиктер берилди дейт. 100 кг алманы бөлүштүрүү үчүн канча ар кандай өлчөмдөгү ящик керек боло тургандыгын аныктоочу программаны түзүү керек. Демек балдар канча 5 кг, канча 10 кг, канча 15 кг ящик керек экендигин аныктаган бул программаны түзүшүңөр керек экен. Анда балдар демек ушул жогоруда түзүлгөн программаларды пайдаланып, ушул 4 маселенин программасын түзүп чыгасыңар. Түшүнүктүү болду, анда кийинки сабактарда жолугушканча.